Котманды кетсеңиздер менен көп деле кол чаппай эле койгула, мен силерге арманымды эле айтканы келдим. Жыргап деле келген жерим жок. Мен өзүм роддомдо төрөлгөм. Ошо төрөлгөн күндөн тартып ушул күнгө чейин бир да бирөөнү үйлөнө элекмин. Ишенбесеңер үйүмө барып аялыман деле сурап көргүлө. Себеби дегенде мен аялыма үйлөнбөй эле аялым мага үйлөнгөн. Ортобузда 5 балабыз бар, ошо 5 балалуу болгуча төркүмдөрүмө бир да жолу жибере элек. Кудайдын куттуу күнү мас болуп келип тепкилейт. Же алым жетпейт атам. Кетип калайын дейм, 5 баламды кыйбайм, кетпей эле коеюн дейм, өзүңөр сылдыңдап күлүп отурасыңар. Күнүгө ушинтип токмок жеп ыйлайм. Эгер алиментти мага 40% атасын көрө деп кетсе кетип эле калат болчумун, эмне апамдын ичине баткан сыртына батпай калмак белем. Кудай ырысына ошентмекмин, алым жеткен дабыр кыска үйлөнүп ала коймокмун. Жаңы ала качып келгенде кетип калайын десем, ата-энем уулум таш түшкөн жеринде оор болот деп ак калпакты баса кийгизип отургузуп койшпадыбы. Болбосо ушу бочка катынга кор болот белем. Жок дегенде эле бир жерде иштесе Кудайга мен ыраазы болбойм. Жада калса кийим кетсесинен өйдө үтүктөп тазалап өзүм иреттеп берем. Ал болсо эртеден кечке бутту тырмап, мурунду чукуп коюп жаткан. Асманга потолокко жаба түкүрүп коюп. Көчөгө чыкса эле мас досторуна жолугуп алып, ичип алып чачташып же мушташып эле милицияга түшүп калат. Түшпөй калган күнү эле жоктон тапкансып келип эле баса калып эле мени тепкилеп жатып калат. Мындай немеге да Кудай Таала күчтүү өгүздү күндөй кылып берип коет экен. Бирөөнөн токмок жесе да келип өчүм менден алат. А болбосо элдин күйөөлөрү жыргап куунап, жадырап жайнап эле үйлөрүндө аялдарын тепкилеп жатышпайбы? Андан да күйгүскөнү сен карып баратасың, күкө таарынба деп үстүңө да бир жаш күйөө алам деп атпайбы? Ушул бочкени ким сүйсүн? Да бир мага окшогон шорлууну ала качып келет да. Алып келсе да бир чоңураак эле боксер же борец неме алып келсе экен. Экөө эле аябай сабай эле. Ал жыга чаап берсе өзүм деле сабайт элем. Жалаң ушундан токмок жеп жүрүп карадым, болбосо жаш кезимде өлтүрөгөн эле бала элем. Жотчун ай. Эмне күлөсүңөр ай? Ооба күлгүлө. Табалагыла. Кудай берип койбодубу? Бирөөнө өлүм, бирөөнө күлкү деген ошо да. Өткөндө мен туулган күнүм болду. Шундан көрө туулбай деле койбой. Ким кой десем болбой жатып, эки досум ээрчилип келди, день рожденияңды өткөсө коет элем деп. Эми ал досторду өзүнө окшогон узун туурасы билинбеген немелер экен. Сыскыс менен эле ченеп билбесең айланайын. Жотсун, тамак түтпөдү. Алар эртеден кечке ичип жеп отурушат жыргап, мен болсо кухняда жүрөм, тамак жасап бир жагынан бала сооротуп, кошо ыйлап. Акыры үчөө үч жерге кулашты. Орундарына жеткирейин десем же көтөрө албайм. Аларды бөлүп эле көтөрбөсөң бүкүлү кантип көтөрөсүң. Жиним келип маса балдарынан пайдаланып күйлөнүп барып адегенди үчөөнү үчтептим. Не күлөсүңөр, тебесиң да анан. Дагы көп тепкилейин дедим, дагы койчу дедим, лежачего не бьют деп. Анан канча тамакты көчтүгүн деп эсептесем, силерге калп мага чын бир чоң казан толтура кесме, алтынан 9 бутылка шампанский, 12 бутылка арак, бир жашык пиво, 3 казан бозой ичишипти. Булардын курсактары менин оюмча бутуголдордун тырмактарынын учуна чейин бүтүлө курсак болсо керек. Ушул айтып аткандарым баары башыман өткөргөн окуялар, бирок кечирип коесуздар, ойголуп кетсем эле түшүм экен. Ошон үчүн үйлөнө элек эркектерге эскертип коерум, эгер үйлөнгүңөр келсе, сүйлөшүп жүргөн кыздарыңар менен адегенде эле күрөшүп, мушташып көрүп, алыңар жетсе анан үйлөнгүлө.